массалык түрдө аңкоолошуп баратабыз, тупойлошуп баратабыз. Мисалы үчүн саатты карайм деп тиктейсиң, бирок кайра салгандан кийин саат канча болду десе билбейсиң, кайра алып карайсың. Бир эркек сулуу кызды тиктегенде мээсинде ушундай реакция жүрөт экен. Ал реакция наркоман өзүнүн дозасын алганда жүрөт экен. Жакшы, шүгүр. Жакшы. Съемкада элем бул ким экен, кайра салсам болобу? Чыныгы бактылуу адам өзүнүн бактылуулугун башкаларга далилдөөгө муктаж эмес. Нормалдуу эркек сулуу кызды тиктегенде таасирленет. Бул табигый көрүнүш. Тилибизди, динибизди, дилибизди даңктаган контенттерди чыгарганга аракет кылбайлыбы? Же болбосо ошондой контенттерди колдобойлубу? Акча берип эмес, катталып, башкаларга бөлүшүп. Чай сонун экен. Мен чайым муздап калды окшойт. Ишип да калдым. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Окурмен окуу борбору тарабынан уюштурулган Окурмен подкастынын кезектеги маегин баштайбыз. Бүгүн биз соц тармактары, телефон, интернеттин биздин жашообузга тийгизген таасири тууралуу маек курмакчыбыз. Биздин коногубуз буга чейин дагы тааныштырып өткөнбүз. Жаңы көрүүчүлөр үчүн дагы бир тааныштырып өтсөк, агартуучу бир нече YouTube каналдарды алып барган режиссер Мансурбек Канназар агайыбыз. Кош келипсиз. Кош келдик. Талаага кош келдик. Ооба. Студиябызга деген окшой болот экен. Талаага кош келдик. Сонун жер таапсыңарбы? Бүгүн биз ушундай талааны тандадык. Бир жагынан дагы эгин талаасы акыреттин бир эгин талаасына окшоп кетет экен, Иншалла. Анда дароо эле темага кире берсек, биздин алгачкы сурообуз brain rot деген азыр бир термин пайда болуптур. Ошол тууралуу сурасак, сиздин буга чейинки берген берүүңүздөрдөн, иш-чаралардан ушул brain rot тууралуу айтып бергениңизди угуп жүрөбүз да. Ошол тууралуу дагы бир айтып берсеңиз. Ооба. Brain rot. Негизи могу Оксфорд сөздүгүнө жыл сайын бирден жаңы сөз кирет да, термин катары сөздүккө. 2016 жылкы сөз selfie деген сөз болгон. 2008 жылкы экен, 9 жылкы сөз маңкурт деген сөз болгон. Анан 2024 жылкы сөз brain rot болду. Brain rot деген мээнин чирип кетүүсү деген мааниге келет. Brain мээ, rot чирип кетти деген маани, чирүү деген мааниге келет. Brain rot мээнин чирип кетүүсү бул кандай? Бул азыркы 20 акыркы доордун эң катуу оорусу. Коронавирус келди, кетти, Кудайга шүгүр кутулдук. Бирок ал жөн эле кетпестен көптөгөн биздин жакшы адамдарыбызды алып кетти. Brain rot ошол коронавирустан дагы коркунучтуураак, кооптуураак, оорураак оору. Бул кандай оору дегенде, мисалы кечке кыска рилстерди, шортустарды кечке бир маани маңызы жок болгон, баалуулугу жок болгон, адамга бир илим бербеген, баалуулук бербеген, жөн эле куру эмоцияларды тартуулаган видеолорду көрө берүүнүн натыйжасында адам ошол ооруга кабылат. Мээнин чирип кетүүсү оорусуна. Мээ чирип кетеби? Жок. Материалдык жактан, физикалык жактан мээ чирибейт. Бирок кечке ошондой видеолорду көрө берип, кечке мээге эмоциялар бара берип, бирок илим, билим, акыл жүгүртө турган, ойлоно турган нерселер кирбегендиктен мээге жана жүрөккө адамдын мээсинин иштөө функциясы начарлашып кетет. Аңкоолошуп кетет, тупойлошуп кетет. Натыйжада азыркы күндө тилекке каршы деп айтабыз, албетте. Массалык түрдө аңкоолошуп баратабыз, тупойлошуп баратабыз. Мисалы үчүн сабакта отурабыз, кино көрүп атабыз, же жумушта отурабыз, же бирөөлөр менен сүйлөшүп отурабыз, кафеде тамактанып атабыз. Телефонду алып улам тиктеп кайра коюп кое беребизби? Машина айдап баратканда кызыл күйгөндө, токтогондо улам карайбызбы? Кээде болот чөнтөктөн чыгарып бир тиктеп кайра салып коебуз. Анан неге тиктегениң өзүң билбейсиң. Саатты карайм деп тиктейсиң, бирок кайра салгандан кийин саат канча болду десе билбейсиң, кайра алып карайсың. Китеп окуп атабыз. Не болду? Зыт деди. Алдык карадык. Бирөө эми
кашайып ошол маалда бирөө лайк басып койду сүрөтүбүзгө, же бирөө WhatsApp'тан группадан бир бизге пайдасы жок болгон бир нерсе келди, кат келди. Алабыз дагы карайбыз. Анан ките окуйм деп отурган биз бир маалда өзүбүзгө келип мындай ойгонсок 1 саат, жарым саат отуруп койгонбуз. Инстаграмда отурдук, каягында отурдук, иши кылса жана скроллдойт го мынтип. Ошентип отура бергенбиз. Ал мындай кылган нерсе ал эч бүтпөйт. Жылдырабыз бүтпөйт ал. Мисалы 2010 жылдары, 11 жылдары мен биринчи жолу Facebook'ка катталган кездеримде Facebook'ту мынтип жылдырып келсең, этегинде Улант деген бир баскыч чыкчу. Мор 3 чекит. Орусчасы далее эле, далее деп 3 чекит чыгат. Ошону бассаң анан кийинки баракча ачылат. Баспасаң ачылбайт. Келип туруп такалат да. Ал деген эми ошого келгенде адам мындай мен кыйла отуруп коюпмун да, аны токтотуп коюп ишин улантат да. Азыр кандай анысын алып салгандан кийин Facebook'тун катталуучулары, Facebook'тун колдонуучулары, түгөтүүчүлөрү дейли дагы көбүрөөк. Түгөтүүчүлөрү 2 эсе 3 эсеге өсүп кетти. Ошол функциясын алып салганда. Беркилерде ал нерсе жок. Барактасаң кете берет чексиз. Мисалы башың бир көтөрбөй 5 күн отур, 5 күндө эле түгөбөйт. Бирок сен ошону барактаган кезде 5 видео же 10 видео, мурунку видео эмне жөнүндө экенин эстей албайсың. Кайра барактап келип туруп 10 видеонун артка кайтып туруп карасаң, ушул эмес беле дейсиң. Биякта сакталып калбайт. Ошондой видеолордун натыйжасында биз аңкоолошуп баратабыз. Ошол брейнрот. Бул коронавирустан да кооптуураак оору. Коронавирус биздин өпкөбүздү талкалады, могу материалдык эт сөөктөрдү талкалады да. А бул оору материалдык жактан эчтеке кылбагандай эле карасаң. Бирок биздин акылыбызда жана жүрөгүбүздө адамдын эң негизги башкаруу органы болгон, денебиздин президенти болгон, мындайча айтканда денебиздин султаны болгон мээ менен жүрөктү талкалап атат. Бул дүйнөбүздү дагы талкалап атат. Эң коркунучтуусу тиги дүйнөбүздү талкалап атат. Бул дүйнөгө дагы акыретке да зыян дедиңиз. Ошол кантип зыян тиет? Бул мындай. Брейн-рот оорусуна кабылгандар да ушул нерселер байкалат. Биринчиси сабырсыздык. Экинчиси өтө күчтүү депрессия, стресс. Үчүнчүсү абалга жараша чечим кабыл алуу жөндөмү жоголот. Мисалы машина айдап баратсаң, алдыңа бир машина чыкса, көз мээге сигнал берет, алдыңа машина чыкты, бул күзгүнү тикте, анан поворотникти күйүз, машина жок болсо акырын айланып өт. Биз өзүбүз байкабайбыз, анан ушундай тез иштейт. Жашоодо деле ушундай. Жашап баратсаң, жашоо деген жолдо баратсаң, алдыңа бир тоскоол чыгат, күзгүнү карайсың, поворотник күйгүзөсүң, бурулуп айланып өтүп кетесиң. Эрежеси ошол. Тоскоолдуктарды ашып өтүүнүн эрежеси. Брейн-рот болгон адам ошондой кылуу функциясы иштебей калат да, тиги алдынан чыккан тосукту жарып өтүп кетем деп барып тарс сүзөт, талкаланат, кулайт. Кайра өзүнө келгиче бир топ убакыт кетет. Ушул абалга жараша чечим кабыл алуу, бир нерсеге анализ жүргүзө алуу адам үчүн эң керектүү нерсе да. Мисалы, үй бүлөлүүсүң, жаңы үйлөндүң же болбосо аялың негедир башкача кыймылдап атат. Кружканы катуу коюп атат, муздаткычтын эшигин катуу жаап атат. Акыл ордунда эркек мындай карайт дагы, анализ жүргүзөт. Эркек көбүнчө акыл менен, аял көбүнчө сезим менен го негизи. А брейн-рот болгон адам анализ жүргүзө албай калат, дагы бакырат. Акырын жаап дейт. Ошону баалай албай атат да. Бир күн акыл ордунда болгон эркек анализ жүргүзүп, бир күн мурун эмне болду эле, же 1-2 саат эмне болду эле, бүгүн кандай күн эле. Туулган күн экен да байкуш. Ушундай келесо адамга тийип алгансың да, карачы. Аллах ушу сени оңолсун деп мени үйлөндүрүп койгон да сага. Да, мен оңолсун деп сени мага берип койгон да. Ушул аз тамашалаш болуптур, бир күлөп келип берип кой. Мисал катары айттым. Брейн-рот болгон адам ошону анализ кыла албайт. Мээ иштебейт. Башы жок дейт го. Чындап ушу башы жок. Эң коркунучтуусу ушул сыяктуу олтура зыяндары бар. Эң коркунучтуусу манипуляцияга ыңгайлуу болуп калат. Азыр жаш балдарды алдап коюш оңой эле. Кудай сактасын, алдап коюп алып кетип калып неме болуп атпайбы баягы эксперименттер. Жаш баланы анан бир нерсени айтканда да жалгандан түшүндүрүп бересиң да, мындайча айтканда. Эми бул алар далдоо эмес, алардын деңгээлине жараша түшүндүрүп бер. Жаш бала оңой алданат. Манипуляцияга ыңгайлуу. Биз ошондой болуп калабыз брейн-рот болгондо. Алдыбыздан кандай жаңылык чыкса,
көрдүк, ишендик, кеттик. түз эле кабыл алып Түз эле баштайт кабыл экенбиз алып баштайбыз. Мисалы, Кудай сактасын, Кыргызстандын Баландай облусунда баланча улут кыргыздарды кырып атыптыр, өлтүрүп атыптыр десе, чын, тигилерди өлтүрүш керек деп туруп чыгат. Ал жаңылыкты ким берди? Кандай максатта берди? Эмне үчүн берди? Мисалы, казак кыргыз, өзбек кыргыз маселесин өтө көп козгогондо манипуляцияга ыңгайлуу адамдар ошо калтырып коет. Анын артында чоң иштер турат. Геополитикалык бир саясат жатат. Ага башы жетпесе дагы акыл ордунда болгон адам токто. Балким бул жалган маалымат. Балким бул бизди провокацияга алдыртканга аракет кылып атышат. Деп туруп ошого алданбай коет да. Брейн рот болгон адам, мээси иштебей калган адам кечке тиктокчу кылып атып алданып калат. Эми бул Кыргызстандын келечегинде геосаясат кайсыл жактан алып карап, бул бизге зыян. Негизи адамдын негизи табиятында ошол медиа сабаттуулук деги бар экен да, өзү анализдей алат экен. Негизи бар, Кудай Негизи Таала бар. бизди ошондой жараткан. Мисалы, ооруларга каршы денебизге иммунитет койгонго, аны биз ар нерсени жеп атып, табигый эмес нерселерди жеп атып бузуп алганбыз да. Кудум ошол сыяктуу эле Кудай Таалам ошондой маалыматтарга, айланабызда биздин курчап турган нерселерге карата бүткүл нерсеге иммунитет койгон. Жүрөк, жан дүйнөгө, аң сезимге. Кээде бирөө алдап атса сезип каласың го. Тигилер табигый эмес нерсе болуп атат да. Брейн рот кылган нерсе бизде, ошого кабылдырган нерселер жанагы рилстер, тиктоктор. Анан ошол иммунитетибизди биз бузуп атабыз да. Анда бул соц тармактардын максаты эмне өзү? Эмне максат үчүн бизге жаратылган дейбизби? Түзүлгөн дейбизби? Эң жакшы суроо. Негизи эле медианын бир бутагы болуп калды да азыркы. Эң баягы зарыл, күчтүү бутагы болуп калды азыр. Радиодон, гезиттен башталган бул негизи башында. Бул соц тармактардын максаты биринчиси аңкоо түгөтүүчүлөрдүн тайпасын тарбиялап чыгуу. Искусство дешет, бул кино деле кирет буга. Азыркы кээ бирки чыгармаларда кирет, чыгармалардын баарысы эмес. Иши кылса булардын бүт баарысынын негизги максаты биринчиси аңкоо түгөтүүчүлөрдүн тайпасын тарбиялап чыгаруу. Жалпыга маалымдоо каражаты деп айтылат го. Бул андай болбой калабы ошондо? Жалпыга маалымдоо каражаты. Эмнени маалымдап атат? Эмне үчүн маалымдап атат? Маалымдабай койсо болбойбу? Адам ошо маалыматка муктажбы? Жаңылыктар каякта эмне болуп атат? Макул, ал башка. Бирок ал 5% болуп атат, 10%. 80-90% башка максат болуп атат да. Ушуну да унутпаш керек. Түгөтүүчү башка, керектөөчү башка. Керектөөчү ошого муктаж. Азыр мисалы чай ичебиз, чайга биз керектөөчүбүз. Бирөө чалып атат, азыр кечиресиңер. Алло. Алейкум. Жакшы, шүгүр. Жакшы. Съемкада элем, бул ким экен, кайра чалсам болобу? Болду, эстедим. Арген мен азыр 1,5 саатта бүтөт. 3 камера мени тиктеп турат, операторлор күтүп атат. 1,5 сааттан чалам, болду. Агзалма алып койчу. Мисалы, чайга биз керектөөчүбүз. Тамакка биз керектөөчүбүз. Могу кийимдерге керектөөчүбүз. Бренд кийимге биз түгөтүүчүбүз. Керектөөчү бул зарыл болгон нерселер бизге. Машина керек. Бирок Lamborghini же Ferrari керек эмес да. Машина керек сага. Куртка керек. Бирок эмне жанагы мисалы мынаны мен канча сомго алдым? 2000 сомго алдым окшойт, арзандатуу менен. Ушундай эле куртканын жана дүйнөлүк брендтери бар го. 15 000, 20 000 сом, 30 000 сомго чейин кетип калат экен. Ал түгөтүүчү. Муну кийсең деле денең жабылат, жылуусуң, аны кийсең деле. Эми сапаты жагынан бир аз айырмаланышы мүмкүн. Бирок ошол эле. Демек, керектөөчү менен түгөтүүчүлүктү аныктап алыш керек да. Социалдык тармактардын максаты түгөтүүчүнү түзүп чыгуу. Алар үчүн могу куртканы мага 2000 сомго саткан пайдалууракпы, же ушул эле куртканы мага
25 000 сомго саткан пайдалуураак. Албетте экинчиси. Аларга ошондой бир тайпа керек. Мен 25 000 алгандан көрө мындан 2,5 миңге алып алганым жакшыраак болуп атат да мен үчүн. Ал үчүн мага эмне керек? Аң сезим, акыл керек да. Оштуктар айтмакчы, калла керек да. Пам парасат калла керек. Анан башың иштебесе, аңкоо болсоң 25 000 сатып алып туруп, ошонун менен өзүң мактап мындай көрсөткүң келет. Ээрчиме болуп башкаларды ээрчип деген сыяктуу. Эми бренд кийим кийгендерди мен айыптабайм, жамандабайм, бирок жалпы үчүн айтылып атат да бул. 1-2 киши үчүн эмес, жалпы эл үчүн. Туура, негизи бул деле зарылчылыктан сырткаркы нерсени азыркы учурда табыш да кыйын болуп атпайбы? Ошондой болот. Адамдар аралашып. Анан мен 2,5 миң сомдук нерсени 25 000 сомго алышым үчүн менин мээм иштебей аңкоо болушум керек да. Ойлоно албашым керек. Ойлоно албаган бир адам болушум керек. Ал үчүн мен кечке рилс тиктесем ошондой адам болом. Биринчи аңкоолоштум. Анан мен жактырган ошол жердеги адамдар, мен кумир туткан адамдар ушуну кийип атат анан. Анан мен да ошону кийгим келет. Негизи психологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ушуну аныкташыптыр. Баягы коомго пайдасы жок шоу мен күлкү ыр-пырды алып чыккандар бар го. Илим билимди, искусствону алып чыккан эмес. Искусство башка, шоу башка. Мындай пайдасыз, керексиз бир контенттерди алып чыккандар бар го. Ошону көбүрөөк катталып, ошолорду көп көргөндөрдүн интеллектуалдык деңгээли төмөн болгондугун аныкташкан. Адамдын интеллектуалдык деңгээли, IQ-су канча жогору болсо, ошончолук ден соолукка пайдалуу, илим билим жактан пайдалуу, илимий жактан же жан дүйнөнү байыткан бир контенттерге же инфлюенсер деген сөз чыктыбы азыр, ошолорго көбүрөөк катталат экен. Башкача айтканда, адамдын интеллектуалдык деңгээлин кимге катталгандыгы аркылуу аныктасак болот экен. Интеллектуалдык деңгээл төмөн болгондугун айттык. Брейн рот болсо интеллектуалдык деңгээл төмөн болот. Анан кийин натыйжада аңкоо түгөтүүчү бир тайпанын бир мүчөсү болобуз. Аларга биздин акчабыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, манипуляцияга ыңгайлуу бир тайпаны түзүш алардыкы, массаны. Башкача айтканда, ачык айттым, кечирим сурайм, бачабаздык деген нерсе бар, бачабаздык. Эркекти менен үйлөнсө болот, анан аял менен үйлөнсө болот деген сыяктуу нерселер жана башка уландысы. Ошол нерсени мисалы 20 жыл мурун биздин чөлкөмдө маалымат булактарынан көрбөйт элек да аны. Мисалы 2005 жылы келгенде мен Бишкекке биринчи жолу ошондой нерсе бар экенин угуп, 2 күн аябай таң калгам, ушундай нерсе барбы деп. Десем, бар дейт. Кантип деп түшүнбөйм да. Кудай таалам бизди табигый түрдө аял эркек кылып жаратты да. Ушул сыяктуу нерселерди жана башка толтура нерсе бар. Нормалдуу кабыл алдыртыш максаттары. Бизде жакында кино тартылды. Курак деген. Курак дегенби? Курак деген кино тартылды, кабарың болсо керек сен. Ооба. Көп сыйлыктарды алып келип атат. Курак деген кинонун баннеринде силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылгандар, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп жазып койгон. Ошондой жазылганбы? Жазылып турат. Ал кино эмне жөнүндө? Бачабаздыкты пропаганда кылган кино. Сыйлыктарды утуп келип атат. Ал киного акчаны ким ажыратты? Мамлекет. Биздин мамлекет акча ажыраткан. Президенттин саясаты оңгу жол деп азыр адеп акылак, биздин тарыхыбыз, биздин маданиятыбыз, өтмүшүбүз бул терең улуу деп ошону өзүбүзгө өзү сиңирели деп күйүп ушуп атат да президент дагы бүт мамлекет башындагылар. Ошентип анан күйүп ушу акча ажыратты президент. Аны булар алды дагы бачабаздыкты, берки бузукулукту нормалдуу көрсөткөн, элге жерге жайган бир кино кылып тартышты да, сыйлыктарды алып атат. Бирок аны эл алдына эле тартуулай элек, Жок, чыга элек. Чыкпайт дагы болуш керек. Аны чыгарбайт. Чыгарыш деле мүмкүн. Күйүп ишип атканым ушул да. Ошондой негизи ЛГБТ деп аташ деле туура эмес. ЛГБТ деп атоо аларга формалдуулукту берүү болуп саналат. Булар нормалдуу нерсе деген сөзгө туура келет. Кээ бирки сыртынан исламий көрүнгөн, бирок маңызында исламий болбогон кыймылдар бар. Аларды жамаат деп айта албайбыз биз. Алар кыймыл, топ. Ошол сыяктуу эле ЛГБТны бул нерселер дагы ЛГБТ деп аташ менен буларга нормалдуулук, формалдуулук берип коебуз биз. Башкача айтканда адалдаштырып Атабыз да.
сөздөрдүн мааниси бар. Ар бир нерсени өзүнүн аты менен аташ керек. Бунун аты эмне? Бузукулук, айбанчылык, акмакчылык. Айбанчылык дагы эмес, айбан да кылбайт да. Шайтанчылык да. Шайтандын бир пропагандасы же шайтандын бир амалдары. Эми президент күйүп ушуп Кыргызстанды оңой өнүктүрөйүн деген темада кино тартылачы деп акча бөлсө, булар аны алды дагы ошондой бир шайтандын бузукулугун тартып элге таң кылып атат. Муну таң калыштуусу тарткан адам нормалдуу деп эсептейт, нормалдуу деп эсептеген үчүн тартып атат да. Башкалар да нормалдуу. Анан монтип мага айтып чыккандар эмне? Караңгы, тупой, эскичи, динчил, арабкул, дагы башка. Кантип ушуга башың жетпейт деп күйүп ушкун келет. Айланып келди баягы аңкоолордун, караңгылардын, тупойлордун бир массасы. Албетте муну тартып аткан адам балким билет. Атайын бирөөлөрдүн буйртмасы менен, көргөзмөсү менен болуп аткандыр. Кыскасы, демек, ошол массалык маалымат каражаттарынын, социалдык тармактардын максаттарынын эң башкысы биринчиси түгөтүүчү тайпа ойлоно албаган. Экинчиси башкарууга ыңгайлуу, манипуляцияга ыңгайлуу бир тайпаны даярдаш. Ушу эки тайпаны даярдаса болду. Тияк өнүгүп өсө берет. Биздин акчабызды алат, өзүнүн пайдасыз бир нерсесин берет, анан өзүнүн идеологиясын сиңирет. Идеология сиңген сайын биз огоштур алардын маалымат булактарын, продукцияларын алабыз. Албетте Европа жаман, Европаны жок кылыш керек, жок калтыр эмес. Европанын алчу өтө жакшы жактары бар. Өтө сонун нерселери бар. Ошону алалы. Эмнеге келиптир дал ошол таштандыларын алабыз, канализациясын алабыз. Ошол эле Ирландияда эркек менен эркек үйлөнсө боло турган үйлөнүүгө уруксат берген бир өлкө. Акмакчылык. Бирок элдин арасынан жөөттөрдүн товарына бойкот кылып, албайбыз деп кыйкырып чыгып аткандар дагы бар. Эмне ушул жагын албайсыз, эмне үчүн? Адамгерчилик, бири-бирин сүйлөө деген арасында бар. Эмне үчүн ошол жагын албайсыз? Бул жагын алабыз, бузукул жагын. Тиги бизге пайда болуп атпайбы? Чын эле ошону эмне үчүн алабыз? Кызыктыруучу бир факторлор да бар го деймин да. Дал ошол бузуку жагын алып аткан. Ошо бузуку жагын бизди аңкоолоштуруп атат, тупойлоштуруп атат. Анан кийин бизге деп турсунуп атат. Анан булар ойлогончолук эл деле аңкоо, тупой эмес. Эл деле билет, массалык түрдө бай ишенип кетип аткан жок. Бирок алгачкы сигналдар келип атат бизге. Булар деле нормалдуу, булар деле түшүнүш керек дегендер, демек, бул биринчи түшүмүн берип атат. Коммунизм кулаганына 30 жыл болду. Социалдык тармактар чыкканына ашып кетсе 10 жыл болду. Биздин турмуш тиричиликке аралашканына ашып кетсе 15 жыл болду. Өтө катуу колдонуп баштаганыбызга 7-8 жыл болду. 7-8 жылдын ичинде эле ушунча тарбиялап салды. Бирок эң таң калыштуусу ошолордун баарын билип аңдап атып деле биз кылып атабыз да, чукулап атабыз, карап атабыз. Эмнеге мынчалык көз каранды болуп атабыз анда? Адамдын эки денеси бар деп айтылат да. Биринчиси материалдык дене, экинчиси рух денеси. Материалдык дене азыгын аз алса, чарчайбыз, кулайбыз, ооруп калабыз. Тамак жебесек, чай ичпесек. Ошол сыяктуу рух денебиз дагы өзүнүн жан дүйнөсү, азыктарына муктаж. Рух, жан дүйнө бул таза бир нерсе. Бул таза бир нерсенин азыгы дагы таза болуш керек. Жан дүйнөнү байыткан китептер, жан дүйнөнү байыткан маектешүүлөр, жан дүйнөгө жаккан, байыткан жакшы бир атмосфералар. Ушундай талаага чыгып, чымчыктар сайрап атат мисалы. Карга сайрап атат, бирок жагымдуу да. Моякта чымчыктар сайрап атат. Могу жерде жөргөмүчтөр, курт-кумуштуулар чуркап жүрөт. Анан өзүнчө бир атмосфера бар да. Ушундай жерлерге келип, тиктеп, дарактарды, көк асманды, тоолорду тамаша кылуу. Же болбосо Куран окуу, намаз окуу, дуа кылуу, пайгамбар саллаллаху өмүр баянын изилдөө, биздин өтмүшүбүздөгү аталарыбыздын кылган милдеттери, басып өткөн жолдору, кызматтары тууралуу китептерди окуу. Ушулар жан дүйнөнүн азыктары. Ушул жан дүйнөнүн азыгын биз аз алган кезде ошондой нерселерге батыраак берилип кетебиз. Жан дүйнөнүн азыгын көп алып, жан дүйнөбүз машыккан абалда болсо, бул нерселерге анча деле аз кырылбайбыз. Телефонду өчүрүп койгонго эркибиз жетет. Табигый жашоо образына канчалык узактаган сайын ушул соц тармактарга мындай искусственный жасалма болгон нерселер көбүрөөк кирип баштайт экенбиз да. Мисалы мына азыр топурактын үстүндө отурабыз.
астыбызда топурак, чөп, үстүбүздө асман, айланабыз мейкиндик. Карасаң, тиктесең те алысты тиктей аласың. Шаардын ичинде алыс тиктей албайсың. Бияк тиктесең бетон, бияк тиктесең бетон, бияк тиксең темир машина, тиктей албайсың. Асман тиксең көк асман көрүнөт, бирок айланаң бүт тосук. Кечке ошол бетондун арасында жүрө берген адамдын көз карашы, ой жүгүртүүсү дагы кыска болуп калат. Бетон болуп калат. Кеңири ойлоно албайт. Эмне үчүн акын жазуучулар, аалымдар тоо таштын арасынан чыккан, Молдо Сабыр Зардалдан чыккан? Эмне үчүн? Үт чыгаан адамдар тоо таштан чыккан, шарты катаал болгон, жашаган келбеген бир жерлерден чыккан. Себеби бир фактор, көптөгөн факторлордун бирөөсү табият менен мамиледе болосуң, жана тиктесең те алыстар тиктеп атасың. Демек, сенин планың, максатың, мүдөөң те алыс кеткен. Мейкин, эркин. Чын эле азыр ойлонуп карасам да өтө аябай чектелип калыптырбыз да. Даже ошо жасалма жашоо образы биздин жашообузга да аябай таасир этип атат да. Мисалы соц тармактарда жасалма бактылуулук деген барго, жасалма ийгилик. Чын эле баары ошентип мындай баары бактылуу кирсең эле азыр баары бактылуу да. Ийгиликтүү бүт эле баары мындай. Кудум сен эле артта калып кеткен, сен эле бактысыз сыяктуу сезесиң да. Бүт баары залга барат. Бүт баары үй бүлөсү менен бактылуу. Бүт баары жетишкен, иштери жакшы болуп атат, машинасы бар. Чыныгы бактылуу адам өзүнүн бактылуулугун башкаларга далилдөөгө муктаж эмес. Чыныгы бактылуу адам өзүнүн бактылуулугун башкаларга көрсөтпөйт. Мен бактылуумун дебейт. Эмне үчүн? Себеби бактылуу. Анын көңүлүн, оюн, пикирин тартып турган жанында бир жан шериги бар. Мисалы үй бүлөнү ала турган болсок, бир аял күйөөсү сүйөт, күйөөсүн ал сүйөт, толук кандуу сүйүлөт, көңүл бурат, күйөөсү бири-бирин сыйлайт, жакшы көрөт. Ал аял социалдык тармакты деле карабайт. Тигин анча-мынча баласын сүрөтүн бетин жаап чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок анын иши деле жок. Күйөөсү менен эле ошо биякты карап эле, биякты карап бири-бирин карап ошентип жашап кетишип атат. Өзүнүн бир дүйнөсү бар. Өзүнүн бир дүйнөсү бар. Өзүнүн кичинекей бир уясы бар. Ошонун ичинде бактылуу жүрөт. Өзүнүн бактылуулугун кечке башка, мисалы психологияда мындай нерсе бар. Кечке орунсуз эле күлө бергендер эң бактысыз адамдар, муң кайгыда жүргөн адамдар дейт. Өзүнүн кайгы муңун жашыруу үчүн өзү билбеген абалда күлө берет, каткырып. Күлө берет, жылмая берет, каткыра берет. Табигый жылмайып күлүп жүргөндөр бар, ал башка. Ошол сыяктуу эле баары дебейм албетте. Дароо талап башташпасын, баары эмес. Көбүнчө өзүнүн үй бүлөсү менен бактылуу болгондугун көрсөткөнгө аракет кылган аялдар бактысыздар. Мисалы, ошол катталуучулары көп, инфлюенсер болуп эсептелген кээ бирки үй бүлөлөр менен байланышыбыз бар, тааныйбыз. Чыныгы жашоосу Кудай сактасын. Социалдык тармактагы жашоосу көзүн күйөт. Бири-бирине мындай дал келбейт экен да. Чыныгы жашоо менен социалдык тармактагы. Азыр мисалы дин философиясы боюнча, ислам көз карашы боюнча бул дүйнө өтүүчү дүйнө да. Албетте маани беребиз, бирок 100% бул дүйнөгө маани бере албайбыз. Акыретке маани беребиз биз. Туурабы? Бирок азыр кээ биркилердин абалы ушунчалык социалдык тармак дүйнөсүнөн чыгарып туруп бул дүйнөгө кызыктырыш керек болуп атат да. Чыныгы жашоо могу дүйнөдө. Социалдык, виртуалдык жашоо бул жалган дүйнө. Азыр мисалы молдокелерибиз айтат го. Бул дүйнө жалган дүйнө, өтүүчү дүйнө, чыныгы дүйнө тиякта дейт го. Аларды бул дүйнө жалган дүйнө, бул жок дүйнө, чыныгы дүйнө могу дүйнө. Карачы мына талааны, асманды, булутту карачы, чымчыктарды карачы. Кечке ушуну мисал бере берем да мен, дарактарды, асманды. Бул деген эң сонун социалдык тармак да мисалы. Социалдык аалам. Анан мисалы караса күйөөсү тез-тез гүл берет, күйөөсү тез-тез таттуу берет, күйөөсү менен тез-тез романтикалык кечки тамактанууга чыгышат, күйөөсү менен кечки эс алууларга чыгышат, күйөөсүнүн машинасы бар, күйөөсү красавчик, өзү дагы сулуу. Биринчиден ал аял эми ошол аркылуу кээ биркилер көйнөк сатат, анан кээ биркилер бир нерсе сатат. Булар эми башка тема, макул. Муну деле колдобойм, бирок башка тема. Бирок жөндөн жөн эле чыгара бергендерди айттым да. Могу видеону көрүп аткан эжелер, карындаштар андай эмес. Мында белгилеп өтөйм. Булар андай эмес. Ал тиги башка жактагылар, жаман адамдар алар. Бул видеону көрүп аткандар пайдалайын деп
Таап көрүп аткан. Ошол видеону көрүп атабы, демек могу келесоом эмне деп атат деп ушунчалык көңүл буруп көрүп атабы, демек алар изилденген эжелер да. Ошолор кечке өзүн ошентип көрсөтүү аркылуу албетте неме кылып атат да, өзүнүн бактылуулугун далилдегенге аракет кылып атат, чыныгы дүйнөсү тигиндей болуп атат. Булар биринчиден өздөрүн алдап атат, алаксытып атат, мындайча айтканда. Мен бактылуумун деп алаксытып атат. Чындыгында андай эмес. Өзүнүн аң сезиминде бир жашоону түзгөн, өзү каалаган. Ошону виртуалдык жашоодо жашап атат. Чыныгы дүйнөдө андай болуп атат. Бул бир. Экинчиси, бир аял күйөөсүнөн гүл алдым деп чыгарды. Күйөөсүнөн торт алдым деп чыгарды. Анан күйөө менен ушакка бардым, көйнөк алдым деп чыгарды. Неме алды, шакек алды, Телефон. шуба алды. Ошолорду мактанып атат. Анан анын 150 000 катталуучусу бар. Күйөөм шакек алып берди, гүл алып берди деп туруп чыгарды эле. Ал видеону 20 000 киши көрдү. 20 000 кишинин 10 000 аял дейли мисалы. 10 000 аялдын бүт баарынын күйөөсү барбы айта албайбыз да, күйөөсү жоктор бар. Күйөөсү жок аял көрөт аны. Үйүндө жалгыз квартирада үшүп жатып туруп баягы видеону көрдү. Не болот? Маякта кызгануу пайда болот табигый түрдө. Көрө албастык пайда болот, үмүтсүздүк пайда болот, ыйлайт, Кудайга нааразы болуу пайда болот. Мындай көтөрүлүш чыгарат да өзүнчө жан дүйнөсүнөн. Неге мен ушинтип жалгыз мукурап отурам, балдарым кыйналып багып атам, тиги бактылуу жүрөт. Күйөөсүн огоёштор жаман көрөт, эркектерге огош бүтөр душман болуп баштайт. Эгерде менин күйөөм ушинтип таштап кетпегенде, ажырашпаганда мен да ушинтип бактылуу болмокмун. Неге ушул таткан бакыттын даамын мен тата албай атам деп туруп көтөрүлүш чыгарат жан дүйнөсүндө. Табигый көрүнүш бул. Анан аял киши байкуштар көбүнчө сезим менен кеткендиги үчүн анан эркектердин баары акмак, кыргыздын эркектери баары келесоо, тигиндей мындай. Биздин эркектер, кыргыздын эркектери аман эле болсун деп коммент жазгандардын көбүн карасак, тилекке каршы же күйөөсүнөн зулумдук көрүп калгандар, же күйөөсү жоктор. Күйөөсү бар, күйөө бакыттын даамын татып отурган аял антип коммент жазганга деле убактысы болбойт. Бала чакасы менен, күйөөсү менен болуп эле ушу менен неме боло албайт, көңүл бура албайт. Мисалы биз кичинекей кезде жакшы тамак кылып калсак, аш же манты. Ушундай маданият бар болчу. Апам бир табак салат эле да кошунага чуркатат эле. Бар гүлүм эжең алып барып бер, же Максут эжең алып барып бер. Апам 40 жылдык кошуналары, достору апам. Көтөрүп алып туруп чуркайт элек. Рахмат деп алып калат. Анан кайтып келе беребиз, эртеси ал табакка дагы бир нерсе алып жөнөтөт. Эмне үчүн? Себеби бул ушундай маанайга келет. Тамак жасап атканда апам жыты чыгат, кошунаныкына барат. Же жыты чыкпаса деле деги эле мен жакшы тамак жеп атам. Ушудан тиги да пайдалансын. Мен жакшы тамак жеп отурсам, тиги ал жакшы тамакты жебей атса, тиги ачка калды деген жок. Ал деле ошондой эле тирилик биздей эле. Бирок мен жакшы тамак жеп атсам, тиги ачка отурабы деп туруп жөнөтүп атат. Баягы хадис барга. Өзүң ток жатып, кошунаң аш жатса, ал бизден эмес деген. Ушуга амал кылып атат. Бул биздин маданиятыбызга сиңип калган да. Анан ушул сыяктуу ушул эле көрүнүш болуп атпайбы? Кошунан күйөөсү жок, жалгыз жатат. Сен болсо күйөөң менен бактылуу жатасың, анан мактанып атасың да. Эми албетте күйөөңдү кошунаң менен бөлүш деген маани келбейт бул. Көрсөтпөй эле кой да. Мен бактылуум, мына көрдүң, сен бактысың, деги жаш балдар ыйлап мыскылдагандай, жаш баланын бир немеси да, иши. Деги эле тамактарды чыгарабыз. Башка нерселерди чыгарабыз. Кээ бирки ошондой инфлюенсерлер бөлүшкөн нерселерге кээ бирки катталуучулар өмүрү жетпейт. Анын машинасын ала албайт. Анын үйүн ремонт кыла албайт. Чындап эле ошонун машинасы, чындап эле анын үйү, ал башка тема. Бирок ошолорго жетише албайт. Анан кийин коомдо депрессия, стресс башталат. Азыр 20 жылдын ичинде, соңку 20 жылдын ичинде антидепрессанттарга болгон талап 2,5 эсеге өскөн. Депрессия адам качан болот? Кыйналганда, жашоосу оорлошкондо. Карасаң жашообуз барган сайын жеңилдеп атат. Мүмкүнчүлүктөр барган сайын ачылып атат. Бирок депрессия коюш бер күч атат. Ошонун эң чоң себептеринин бирөөсү ушул. Аялдардагы байкуштар ушундай жаратылыптыр деми. Ошону көрүп туруп ишенип алат экен да. Мен өзүм жеке жашоомон болду. 2-3 жыл мурун февраль айлары кризис маалдар деп коет го. Вертолет учуп жүрөт. Биз тарапка келет. Биз тарапка келди. Түшүп калайын деп атат окшойт.
бир атактуу инфлюенсер карыз акча сурады. $300 берип турчу. Табигый түрдө менде деле жок болчу ошол кездери. Акчам жок эле, ачык эле айтайын дедим. Болсо берип турмакмын деп. Десем тиги айтты. Сыртыбыздан сыр бербейбиз, сыртыбыздан сонун болуп жүрө беребиз. Красавчик болуп. Бирок маңызыбызда ар кимдин ичинде өзүнүн көйгөй проблемасы бар. Ооба деп анан биз коштошуп кеттик. Кечинде үйгө барсам келинчегим ошонун аялынын баракчасын карап отуруптур. Мындай карасам гүл берип аткан, жакшы кафелерде тамактанып аткан, ар видеосунда ар башка көйнөк. Жашоосу укмуш пейиштегидей, карызы жоктой, карызга муктажы жок, ооба жоктой. Анан аялым айтты, ушуга эле жырга ал деп атат да. Эми аял киши да. Биз кичинекей кезде бизди ала кет деп кыйкырчу элек. Бизди ала кет деп. Анан келинчегим айтып калды, ушу кантип акча жетиштирет, көйнөк алып, тез көйнөк алат, тез гүл алат, тез кафеде отурат, таң калам дейт. Анан эми күйөөсү жакшы иштейт да дегендей маанida айтат. Анан мен айттым, ушунун күйөөсү бая менен $300 сурады десем. Коюңузчу дейт да. Чын менен $300 сурады. Үйдө азык түлүк акча таппай калдым деп сурап атат десем. Анан түшүндү да, чын биз аялдар ушундай сырткы немеге алданып кала беребиз ачык эле. Сыртынан карасаң сен мынчалык бактылуудай эмессиң, бирок сенин күйөөң бирөөдөн $300 сурап кирип жүргөн жок. Бизде Кудайга шүгүр азыр абал. Десем анан түшүндү да, чын дейт да. Мисалы гүл көп эле берет аялдарына мисалы. Анан аялдар аны кечке чыгара бербейт. Кечке күйөөсүнөн гүл алган аял кечке чыгарбайт. Чыгарса 1-2 чыгарат, анан болду. Деле бөлүшө бербейт экен да. Соц тармактар бул 3-дүйнө болуп калат экен да. Азыр мурда акырет дүйнө деп салыштырсак, азыр соц тармактар 3-дүйнө. Дүйнөнүн үстүндө дүйнө болуп калат. Азыр мета деген нерсе чыгып атат. Ал өтө жаман болуп атат. Жана очкитин тагасың, өзүңчө дүйнө жасап аласың. Адамдар жете албай аткан нерселерин ошол жактан жасап алат. Жакшы экен. Чоң тема. Чай куюп окшойбуз. Кийинки сурооңду бере берчи, мен чай куюп берейин. Капкагын кармаптыр. Биз тилекке каршы булардан эми акырында эмес, уже жабыркап калдык да. Эми мындан кийинки, бизден кийинки балдарга, бала тарбиясына тийгизген таасири боюнча айтып берсеңиз. Бул дагы аябай чоң көйгөй болуп атат учурдагы. Экономикалык, финансылык көйгөйдөй эле бир көйгөй, глобалдык бир көйгөй болуп калды. Азыр эң көп берилген суроолордун бирөөсү ушул болуп атат. Кантип балдарды телефондон арылтабыз? Эми телефонду такыр алып жок кылып да таштай албайбыз. Жашообуздун бир бөлүгү болуп калды бул нерсе. Болгону туура пайдаланыш керек деп туруп теманы жаап койсок дагы туура эмес. Кечинде ата иштен келгенде апа ата телефонду алып туруп бир жерге бекитип койсо, эми баягы жумушуна байланыштуу зарыл болуп калган бир маселелер болуп калышы мүмкүн. Кнопка телефондо эле бир кошумча алып алса болот да аталар мисалы. Врач болуп калса же бир нерсе болуп калса. Анан кечинде телефондорду бекитип коюп, балдарын бүт тегерек болуп отуруп алып, ортого жүзүн коюп, же бир таттууларды коюп алып, же семечке алып алып туруп, бала чака менен сүйлөшүп отуруу, ошол нерселерди арылтат. Эң бул эркектин үй бүлөлүк жашоосундагы бактылуу учуру баласы, аялы болуп бүт баары сүйлөшүп отуруш. Жөн эле сүйлөшүп отуруп. Эми албетте саясатка кирип кетип бирөөнү ушактап күйөө эркек же проблемаларды айтып эмес. Сабагың кандай болду? Же өтмүштү эстеп, мен кичинекей кезде, биз кичинекей кезде ушундай эле. Сена бир видео чыгып атат го азыр. 10 жашыңа чейин пицца жеген болсоң, бир кадам ташта десе, атасы кадам таштабай эле калып кетип атат го. Ошолорду айтып балдарына мисалы, силер мындай болуп атат, азыр биздин кезде жок болчу, көрдүңөрбү деп. Анан тигиндей мындай деп ушуларды сүйлөшүп отуруш. Үй бүлөлүк жашоо эркектин бул дүйнөдөгү бейиши дейт. Үй бүлөлүк жашоо, үй бүлө бул эркектин эң акыркы аялдамасы. Эң акыркы, андан нарагы жок. Ошол жерден дагы эркек тынчтыкты, бейпилчиликти көрө албаса,
анда эркек дейдип кетет. Аял киши деле ушундай. Эң акыркы чекити бул күйөөсү, балдары менен болгон мамиле. Ал дагы болбосо андан нарагына чек жок. Депрессия, стресс башталат. Ошондуктан кечинде дасторкондун тегерегинде жөн эле сүйлөшүп отуруп, маектешип. Чоң аталар бардыр балким, чоң энелер бардыр. Баары сүйлөшүп отуруп, биринчиден телефондон арылтат. Ошого эле кошумча стресс, депрессияларды арылтат, көптөгөн конфликттерди жок кылат. Азыр жаш балдардын арасында депрессия, стресс аябай өнүгүп кетти. Паническая атака деп коет. Ошондой нерселер аябай көбөйүп кетти. Бул нерселердин баары ата, бала, апа, кыз деген ушу мамилелерде мээримдүүлүккө тойбой атат. Анан балдар деле наркоман болуп калды, Кудай сактасын, телефонго. Ошону мисалы мен бир жерде мындай окуяга дуушар болдум да. Бирөөнү ишке алалы деп чакырсак, кызын көтөрүп келди. Телефонду алып койсо, кызы тим эле чыркырайт да. Бир 3 жашар кыз. Анан телефонду көрүп отурат, апасы тигинин оюнчугу мында кылып сүйлөп атат мага, бирок телефон кыймылдатат, оюнчугун кыймылдатат десе, телефон көрүп отурган кыз тиги оюнчукту тиктеп туруп калтат. Тиктеп туруп калып кыймылдаткан токтотсаң кайра тиги немесин көрүп атат, мультфильмин. Демек, телефонго көз каранды болуп калды, биз аны чыгара албай атабыз деп аңкоолонбой, телефонду коюп коюп, апа баласы менен мынтип ойносо, жанагы бала алаксып оюнга алаксып кетет. Ата менен апа бала менен ойнобойт отуруп алып. Бир нерселерди кылбайт. Телефондун ичинде бүт баары бар. Балдар менен кантип жакшы убакыт өткөзсө болот десең, толтура идеяларды берет. Балдарың менен биргеликте чымчыктарга уя жасап бил, азыр күз, кыш келет, чымчыктар муктаж. Же балдарыңды чогултуп алып туруп, кичинекей карпаларга гүл отургуз. Же балдарың менен жатып алып туруп, паластын үстүнө жатып алып сүрөт тарт. Же жөн эле сүйлөшүп отур. Эркек балдар менен кубалашып, мушташып ойно, бокс кыл. Аябай жагат балдарга. Балдардын эсинде кала турган нерселер ушул эле. Мисалы азыр мен балалыгым эстесем, ата энем болуп тоого чыгып ойногон эсимде. Анан кийин сүрөт тартканда сүрөттөрүм көрүп, мындай кылып тарт, ошолор эле эсимде. Телефон чукулап отуруп, өзүмөн деле байкайм да, эч нерсе кылгың келбей калат го. Мындай кызыкпай да каласың. Ошо балдар деле азыр көбүнчө телефондо отуруп, эшикке чык тез ойногузу келбей, кечке отура берүүсүнүн себеби да ошо көп телефон чукулагандан болуш керек. Ошондой болуп калды. Телефон чукулап баягы кызыгуу, фантазия, жашоодон рахат алуу деген сезимдер өлүп калды да. Жөнөкөй эле нерседен рахат ала албай калыптырбыз. Ошондой болду. Таң калтырыш кыйын болуп калды. Анан экинчи дагы бир себеби, биз балдарыбызга бир нерселерди оңой жеткизип койтабыз. Мисалы жөнөкөй велосипед алыш мурда биздин кичинекей кезде өтө чоң бир максат болчу да. Азыр велосипед алыш оңой эле болуп калды да. Мисалы мен күнүгө жатарда дуа кылып жатчумун. Кудай мага велосипед берчи деп. Ошо оңой эле болуп калды. Анан эсимде да, Кудай велосипедти болуп калайынчы деп. Велосипед мындай мүдөө болчу да. Дагы эле велосипедим жок. 37-ге чыктым. Туура белгиледиңиз. Мен ошондо сурайын деп аттым эле да. Мисалы биз дароо эле бутубузга туруп, үй, машина бүт баарын алгыбыз келет да. Дароо болуп кетсин дейбиз да. Сиздердин учурда да ушундай болчу эле. Мындай чоңоюп эле сразу эле үйлүү, машиналуу болуп кетиш деген бир кыялдануулар болчу эле сиздерде да. Бул эми жаштарда шашылуу, адреналин, кызыккандуулук бар да. Жаштарда болот. Биз баарыбызда эле болот, бул сезимде бар. Бирок могу социалдык тармактар ушул нерсени күчөтүп салды. Жана айтпадымбы, сабырсыздык алып барат доорус нерсесине. Мисалы 100 жыл мурун бир маалыматты бир дүйнөнүн бир чекитинен экинчи чекитине же Бишкектен Ош тарапка бир маалыматты жеткизүү үчүн кат жазсаң 2 айда жетет эле да, балким. 2 айда жооп кайтып келет эле. Азыр эмне болду? Көз илмемде. Демек, 2 айлык бир иш, процесс секундага түштү. Ушунчалык батчылды. Технологиянын өнүгүүсү менен көп нерселер бат бүтө турган болду. Анан ошого биз бир даража адаптация боло түштүк да. Анан ийгиликке жетүү, үйлүү жайлуу болуу да ушундай бат болсо экен деп каалап калдык. Эми ийгиликке жетүү, үйлүү жайлуу болуу, муктаждыктарды чечүү деген нерсе 50 жыл, 100 жыл мурунга караганда балким дагы жеңилдегендир азыр. Бирок муктаждыктарды көбөйтүп салды. 100 жыл мурун балким аталарыбыз үстү түз эле бир үй бир далис деп коюшчу эле илгеркилер. Биягында жата турган, биягында тамак ача турган бөлмөсү бар. Бир кичинекей үй менен бактылуу сезсе өздөрүн.
Азыр биз андай өзүбүздү бактылуу сезе албай калдык. Бизде азыр жашоо стандарттары аябай эле оорлошуп кетти. Мисалы жөнөкөй эле бир будайдын, нандын алдыбызга келгенге чейин канча процессти басып өтөт э, мисалы могу будай талаасы турат бияк жагыбызда. Ал топурактын астына ташталат, чирийт, өсөт, жамгырда калат, кардын астында калат, күнгө күйөт, комбайн ороот, тегирменде жанчылат, андан кийин жуурулат камыр болуп, анан отко кирип күйөт, бышат, анан алдыбызга нан болуп келет. 6 айлык процесс бар. Эми ушул жөнөкөй нан биздин алдыбызга келгенче ушунча кыйынчылыктарды басып, ушунча процесстерди басып өтүп атса, биз жашообуздагы колго киргизген кээ бир баалуулуктар үчүн канча убакыт талап кылынат да. Албетте өзүнүн эрежелери, өзүнүн тепкичтери бар. Аны биз шашып атып 2 тепкичти бирдей аттайбыз деп бутубузду сындырып алабыз. Ошол нерселерге маани бериш керек. Булардын баары бизге негизи өнүгүүнү, өсүүнү, маданиятты алып келиш керек эле да. Бирок азыр тескерисинче ошол муктаждыктар көбөйгөн сайын өспөстөн тескерисинче жанагы мимсиз маданият деп коет го. Түшүп баратат экенбиз. Анан телефон чукулайбыз, көбүнчө биз жаштар, эркектер бул көз аркылуу өтүп атат да мунун баарычы. Билбеген абалда билип деле мындай көз сынаасына кабыл атабыз да. Бул дагы биз үчүн өтө зыяндуу жактары бар да. Бир эркек сулуу кызды тиктегенде мээсинде ушундай реакция жүрөт экен. Ал реакция наркоман өзүнүн дозасын алганда жүрөт экен. Демек ар бир сулуу кызды тиктегениң сайын мээңде ушундай реакция жүрүп турат. Бул өтө чоң зыян. Биринчи зыяны унутчаактык болуп калабыз. Имам Шафиге бир шакирти келди, мен унутчак болуп атам, не кылсам болот десе, Имам Шафи харам нерселерди, арам нерселерди тиктебе деди деген жазылат го мактубатта беле. Ошол сыяктуу болуп атат. Бул бир. Экинчиси, рахат алуунун жолдору бар да. Кулак менен рахат алабыз, мурун менен рахат алабыз, көз менен рахат алабыз. Анан харам рахаттар бар. Көз менен масал дарактарды тиктеп, асманды тиктеп рахат аласың азыр. Албетте биз буну көп кылбаганга, жасалма нерсени кечке карай бергенге, бул рахат алуу өлүп калган бизде. Ошон үчүн ушуну тирилтип жандантса болот. Эми ошол эле рахат алуулардын арам жолу бар. Ошо сен айткан кечке баягы сулуу кыздарды, боенгон кыздарды, мейли ал жоолукчан болсун, жоолукчан болсун мейли. Кечке карай берүү. Тилекке каршы эркектер оюңар бир эле нерсе дешпесин, эже карындаштар. Тилекке каршы эркек кишинин көп нерсеси нормалдуу эркек. Ден соолугу чың, ориентациясы ордунда болгон нормалдуу эркек сулуу кызды тиктегенде таасирленет. Бул табигый көрүнүш. Муну молдолор же динчилдер айткан жок, муну психологдор айтат. Европанын психологдору айтат. Сулуу аялды тиктегенде албетте таасирленет, оюна жаман нерсе келет. Ошон үчүн бизди тиктебе дейт, а тигилерди өзүң көрсөтпө дейт. Өзүң көрсөтпө болду бүттү, туура эмес. Биз тиктебешибиз керек биринчи кезде. Ар ким өз үчүн жооп берет. А тигилер өзүң көрсөтпөшү керек. Макул, тиктедик, суктандык, реакция жүрдү, дагы кандай зыяндар бар. Азыркы күндө бул дүйнө жүзү боюнча бар. Мен Кыргызстанды эле айтайын. Токумсуздук, бел күчүнүн алсыздыгы, импотенция деген оорулар аябай жайылды. Эмне үчүн? Бир гинеколог айтып атат. Уролог. Бир уролог айтып атат. 2000-жылдары бир жылда 1-2 киши келсе, импотенциядан арызданып. Азыр бир күндө 20-25 эркек келет дейт. Болгондо дагы 18-35 жаш аралыкта. Күчкө толуп турган мезгилде эң баягы кайнап турган маалында. А мурда келгендер ал 50-60-тан ашып калган аксакалдар болчу дейт. Азыркы кезде дейт жаштар көп дейт. Ошон үчүн ажырашуу да көп болуп атат. Ажырашуунун эң чоң 4 себеби болсо, ошонун бирөөсү ушул эркектердин бел күчүнүн алсыздыгы. Улуу сөздө уят жок дейт, бул баягы айтылышы керек болгон нерсе. Кечирим сурайм, албетте ачык айтканым үчүн. Бул кандай? Эркек кечке сулуу кызды тиктей берсе, рахат алуу негизи табигый түрдө башка жактан бар да, нике менен башка жактан аласың да. Рахат алуу көз менен болуп калат, мээли рахат ала берет, башка жак иштебей калат, иштен чыгат, функционалдык кызматын жоготот. Жана брейн рот сыяктуу эле, мээ аңкоолошкон сыяктуу эле башка органдар дагы иштебей калат тилекке каршы. Табигый жолго табити тартпай калат деген мааниде. Тартпай калат, материалдык, анатомиялык
физиономиялык жактан дагы иштебей калат. Одан айтканда. Бул эми ошол эркектердин импотенциясынын көптөгөн себептери бар. Кыймылсыздык, туура эмес азыктануу, суук, бирок эң башында ушул турат. Эң башында ушул турат. Бир атактуу аалымдын сөзүн угуп мен таң калдым. Америкага бардым дейт. Жаңы барганда аябай баягы ачык сачык көп дем ал жакта. Аябай ачык сачык көп экен. Биринчи көрүп аябай мындай неме болдум дейт. Таасирленип кыйналдым дейт. Бир жумадан кийин көнүп калдым дейт. Көрдүңбү? Биринчи көргөндө аябай таасирленип кийин көнүп калды. Кечке көнүп калды. Бара не болот? Иштен чыгат. Баягы таасирленүү деген сезим өчүп калат экен да. Эми бул нерсени таасирленүүдү чуксак өтө чоң илим жыгат. Дагы бир 5 саат подкаст тартышыбыз керек. Кыскача айта турган болсок, кечке сулуу кыздарды көрүп таасирленген эркек көбүрөөк баягы табигыйлыктан сырткары болгон, көбүрөөк түшүркөп коюу процессине дуушар болот. Андай эркектер үйлөнгөндө алсыз болот, же кыздуу болот. Кыздуу болуу жаман эмес албетте. Же көбүрөөк кыздуу болот, же болбосо балалуу боло албай калат. Балалуу болсо дагы алсыз, назик, оорукчан балдар төрөлөт. Жана башка кете берет. Эркектердин телефон чукулоосу дагы да мындай зыяндуураак экен да. Тестостерон менен дофаминдин экөө бири менен тыгыз байланышы бар экен. Дофамин бөлүп чыгарат турбайбы? Жана телефон көп чукулган кездечи. Эркектер көбүрөөк жабыркайт экен да, башкача айтканда. Ошол үчүн дагы биз токтотсок азыраак. Биз эркектер ошол жанагы жактан жабыркайбыз. Аял кишилер психологиялык жактан жабыркайт. Неге мен буга жете албадым, неге мынан кыла албадым? Эркектер деле азыр деле. Мисалы караса, бүт баары залга барып атат, бүт баары спорт менен алектантат, бүт баары красавчик, бүт баары ийгиликтүү. Сен эле отурасың дегенде бир нерсе болот. Ушул жерден да үмүтсүздүк пайда болуп туруп, өзүнчө неме кетет. Рахмат, сон маек болуп атат. Ысык чай, табигый жаратылыш менен Чымчыктар сайрап атат, чымчыктар сайрап. Курсак ачканын эле эске албасак калганы сон. Эми адам ач калып эле туруш керек да. Дагы бир нарциссизм деген нерсе бар экен да. Ушул нарциссизм тууралуу дагы бир айтып берсеңиз. Нарциссизм бул өзүн сүйүү, өзүнө өзү өзүнүн деңгээлинен дагы ашыкча маани берүү деген маани келет да. Өзүң сүй, өзүң сыйла деп атпайбы? Албетте өзүбүздү сыйлайбыз, өзүбүздү сүйөбүз. Өзүн сүйгөн, өзүн сыйлаган аял жана эркек социалдык тармактагы нерселерге аз кырылбайт. Чындап сүйсө. Кечке сүрөтүн коюп, кечке бир болор-болбос балакеттерди бөлүшүп атабы, аял эркек кызыктырбайт. Анда өзүн сүйбөйт, өзүн сыйлабайт. Эми албетте кээ биркилердин стористерин, постторун көрүп пайдалуу нерсе аласың да. Дин боюнча, илим боюнча, мотивация боюнча жакшы нерселерди аласың. Алардан Алла ыраазы болсун. Бирок кээ биркилер бар да. Мен бүгүн суши жедим. Мен кыздар менен мен азыр баландай деген кафеге баратам. Кыздар десе аларды оозунда алып туруп мынтип күйөөлөр бар үйдө болсом. Сыяктуу да эми. Терең кирбей эле коеюн. Ошентип кечке өзүнүн бөлүшө бергендер. Башкача айтканда, бирөө бир күндө 3 жолу өзүн көрсөткөн болсо социалдык тармактан, ал нарциссизм менен жабыркайт. Нарциссизм эмне? Жана айтып өткөндөй, өзүн ашыкча сүйүү. Өзүн ашыкча баалоо. Эгоизм, өзүн гана ойлоо, мен аман болсом болду, калган өлүп кетсин, текеберчилик да, бул башка. Нарциссизм өзүн ашыкча сүйүү жана өзүнө өзү деңгээлинен ашыкча баа берүү. Өзүн башкаларга сүйдүрүүгө аракет кылуу, өзүн сүйүү. Күзгү кийим сулуу дегендей. Бунун зыяндуу жактары кандай? Бул патология. Өзүн сүйдүргөнгө аракет кылат. Башкача айтканда, лайкоманка. Өлө боенуп, акча кетирип, чачтарын жасатып туруп, сүрөткө түшүп туруп койду эле. Азыраак киши лайк басты дагы, азыраак киши коммент жазды. Аябай ооруйт. Неге мени сүйүшпөйт? Неге мени неме кылышпайт? Өзү айтат, жок, мен бул андай эмес, ичинде ошондой. Өзүн башкаларга сүйдүргөнгө көбүрөөк аракет кылат. Таасирленет экен да. Ошол эле кезде андайлар ушудан кабар берет. Кечке өзүн кое бергендер, баары эмес эми албетте, мындай көбүнөсү да, өзүн көрсөтө бергендер, бул башкалардын көңүл буруу таңкыстыгын жашап аткандар.
внимание көп жетишпегендиктер. Көбүнчө күйөөсү жоктор же көбүнчө аялы жоктор толук кандуу сүйүлбөсө, сүйүшү керек болгон тараптан толук кандуу көңүл бурулбаса, анан ал нерсени табигый түрдө социалдык тармактан издейт. Анан кийин сулуу сүрөттөрүн чыгаргандан баягы арам ниеттүү шилекей яккан анан эркектер эме кылат. Адамдын оюна келбеген иштер болот ал жакта. Эгерде сенин койгон сүрөтүңдү Кудайдан коркпогон эркектер көрүп алып, эмне иштерди кылганын билгениңде, сен ошол сүрөттү коймок эмессиң, өчүрмөксүң. Аял кишилер байкуштар ишенчек болушат да, мээримдүү болушат, назик болот. Эркектер деле өзүндөй ойлошот да. Мисалы кыздар курбусунун сулуу сүрөтүн көрсө, жан деп лайк басып мындай неме кылышат да, колдошот. Эркектер деле бизди ушундай эле көрөт деп ойлошот. Сен ойлобо, эркек бул, Кудай сактасын. Сыртынан такыр билдирбейт. Бирге иштеген кесиптешиң, күндө бир офисте иштеп кесиптешиң, иштеген кесиптешиң, сени тиктегенде, сени менен сүйлөшкөндө сыртынан такыр сага сезим жок деп сүйлөй берет. Ичинен ит өлүп калган, ичинен кайнап атат. Эркек катары билебиз муну, бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, эркектер бири-бирине айтат. Бирок эркектин эң чоң өзгөчөлүгү ичиндеги нерсесин сыртынан билдирбейт. Өлө куу болобуз, өлө амалкөй болобуз, өтө күчтүү манипулятор болобуз эркектер. Анан аял киши байкуш аны ишенет. Эмне үчүн зордукта алынып калат, эмне үчүн алданып калат? Ишенчек да байкуштар. Ишенчек. Эмне үчүн ишенчек болгон? Ишеним арта турган бир эркекти жараткан да Аллах жанында. Атасын, байкесин, баласын, эң негизгиси күйөөсүн. Анан ал нерселер жок болуп калат. Эми тагдыр экен, эмне кылайлы, жок болуп калат. Натыйжада ошондой амалкөй, кара ниеттүү эркектер аны пайдаланып кетип атат. Анан ошол жерден эже карындаштарга айтат элем, сенин сулуу кооз сүрөтүңдү жөн эле койгон. Арам ниеттүү эркектер көрүп алып, нелерди элестетип, нелерди ойлоп, үтүр эмнелерди кылып атканын билгениңде, сен ал сүрөттү өчүрмөксүң, коймок эмессиң. Өтө жийиркеничтүү иштер болот. Ушул соц тармактар менен алектенип, биздин убактыбыз аябай көп окшойт деп ойлоп калдым да. Мисалы, аябай эмгектенип кылып жүргөндөр, эмгектин артында жүргөндөр көп деле соц тармактарда деле отурбаса керек. Сүйлөшүп отуруп, жанагы медреседеги, аскердеги жүргөндөргө аябай неме көзүм күйдү, белая зависть деп коет го. Жактырдым да, себеби ал жакта телефон чукулашпайт, тыюу бар, аскерде жүргөндөр дагы сонун бир жашоо өткөрүшөт экен деген ой келди да. Ооба. Мисалы, телефонду көп чукулап койсоң, сыгылуу башталат го. Табигый түрдө. Ушунун ордуна китеп окубайт белем, ушунун ордуна уктап албайт белем деген ой келет да. Жөн эле уйку. Анан анын артынан сыгылып баштайсың. Мен ушинтип жүрө берем, анан мен тигиндей мындай, мына өзүң жаман көрөсүң. Натыйжада сынасың. Анда ушул нерсени байкадым. Молдолор бар го. Кээ бир молдолорду мындай байкасам, социалдык тармактан видеолорун чыгарып кечке неме кылбайт да. Баян кылбайт. Баян кылып жүргөн алымдарыбызга сыйырматыбыз бар, аларга эч сөз тийгизе албайбыз. Алардык деле туура элге өтө чоң нерселер жеткизип атышат, мисалы, илим берип атат, элди аң сезиминин көз карашынын оңолушуна чоң салым кошуп атат. Бул башка. Бирок кээ бир молдолор бул ыкманы колдонгон. Социалдык тармактан мен чыкпайм деп, ушул ыкманы колдонгон. Ошол молдолордун, ошол аалымдардын, устаздардын сөздөрү өтө таасирлүү. Айырмасы бар. Мага дагы айтышат кээ бирлер. Тилекке каршыбы билбейм. Мисалы, мен соц тармакка мен дагы кирдим. Кээде акылдуу сөздөрдү, хадистерди айтып чыгам. Мүмкүн болушунча ушул бир нерсени бөлүшүп калайын деген ниетте болот. Эми Кудай билет чыныгы ниетимди мен. Бирок социалдык тармакка чыккандан кийинки айткандарым менен ага чейинки айтылгандарды айтышат да кээ бирлер. Сен өзүң көрсөтүп чыкканга чейинки сөздөрүң өтө таасирдүү болчу дейт. Сен чыгып баштагандан кийин негедир таасир азайды дейт. Демек, менин ниетиме кээ бирки кирлер аралаша баштады. Эл көрсүн, эл мактасын, лайк бассын, рыя, текеберчилик, менменсинүү, көпчүлүк тараптан сүйүлүү кабыл кылынуу, нарцизм, азыр ушул маалга чейин нелерди айтып өттүм. Демек, ошол нерселер менде бар. Мен периштеминби? Жок. Олуямынбы? Жок. Аалыммынбы? Жок. Илимсиз, караңгы, эптеп жүргөн бир жахилмин.
Нафс бар, алхамдулилла. Шайтан бар. Нафс азгырат, шайтан азгырат. Анан кийин кээде ошондой нерселерге кабыл кылганда сенин айтып аткан акыйкаттарың таасири кандайдыр бир деңгээлде сапаты жоголот. Ошон үчүн сыноо дүйнөсүн күн батыштан чыкканга чейин тоо кылып аракет кыла беребиз. Эң көп сыккан нерсе мени, жүрөгүм сыккан нерсе ушул. Кээде ойлоп коем, эмне кереги бар ушинтип чыгып алып туруп акылдуусунуп сүйлөгөндүн, мактангандын. Мен оюмда жакшы нерсени акыйкатты айтып атам. Бирок чындап эле оюм ошондойбу? Неге мен ушуну өчүрүп таштап, такыр эле жоголуп кете албайм? Бирок Деп коем кээде. эгер андай кылбасак дагы бул жак бош калат да, зыяндуу нерселерге Ошентип алдап коесуңар да. Эгер неме деген да сөз бар, эгер ката кетирүүчү адам туура нерсени үгүт насаатты айтууга акызы болбогондо, анда пайгамбарыбыздан кийин эч ким минтип чыгып айтканга акызы жок болуп калмак депчи. Ооба, ката кетиребиз, кемчиликтүүбүз. Бирок муну бир милдет катары көрүп дагы кыла берсек, менимче азыр мен дагы бир аз ыңгайсыз болуп кеттим. Кылыш керек деп кылып атабыз, бирок ошол учурда бизде дагы ошого окшогон нарцизм сыяктуу, рия деген сыяктуу сезимдерибиз козголуп барабы, козголуп кетеби деген бир коркунучтар дагы жаралып кетет экен бул жерде. Рахмат агай, жакшы сүйлөштүк, жакшы маек болдук. Ооруну айттык буга чейин. Аябай коркунучтуу оору экен. Буну керек болсо хронический оорулардан дагы өтө коркунучтуу десек болот экен. Тек гана биздин бул дүйнөлүк жашообузга дагы таасири аябай зыян, акыреттибизге андан бетер зыян. Ооруну сүйлөштүк, эми буну оорудан чыгуу, дарылоо чарасына сүйлөшсөк, эми кантип чыгабыз? Эми ушунчанын баарынан жараланып калыптырбыз, эч бир соо жерибиз калбаптыр да. Эми буну акырындап дарылаш керек. Дарылоо чарасы кандай? Дарылоо чарасы телефонду көп колдонбош керек деп жаап салуунун өзү туура эмес. Эми көптөгөн немелер бар, жол жоболору. Иншалла мен дагы ушу өзүм азыр айтып өткөндөрдү мен дагы кылайын, мага дагы аткарыш насип этсин. Ошону биринчи тарап айтып коеюн. Биринчиси телефон орозосу. Телефон орозосу. Сонун нерсе экен. Бир жылда бир орозо тутуу парз. Анан орозону баягы Рамазан ирселесинде сен жөнүн ачка калуу эмес, бул көзүңдү орозо туттурасың, тилиңди орозо туттурасың, оюңду орозо туттурасың дейт да. Жаман нерселер сүйлөбөй, жаман нерселер тиктебей, акылың таза кармап. Ошол сыяктуу телефонго дагы орозо туттуруу өзүбүзгө. Орозо тутуу. Бир жумада бир жолу билбейм. Бир жумада 2 жолу чыкса. Же кечки саат 7ден таңкы саат 7ге чейинби. Өзүбүздүн эле пайдабыз үчүн, тиги кошунан эмес, башка бирөө эмес, өзүбүздүн эле пайдабыз үчүн. Уктап ал, анын ордуна уктап ал. Сыяктуу. Бул бирөөсү өзүчө бир регламент кылып алсак, ушу күндөрү мен телефон орозосу болот. Кнопка телефон алып алса, мисалы менде мындай болду. Былтыры телефонум бузулуп калды. Анан кнопка телефон колдондум. WhatsApp'ты немеге компьютерди ачып койгон болчумун. 10 күндөй кнопка телефон колдондум. Мисалы эң телефон аркылуу жумушу көп бүткөн менмин да. Туура, сен билесиң мисалы. Эл деле билет. Жумушум дээрлик телефон аркылуу болот меники. Бирок ошондой болгон мен деле 10 күн кнопка телефон колдондум, иштерим бүттү. Иштер деле улам тескерисинче батыраак бүттү, көбүрөөк жемиштүү мемелүү болду, сыгылуу деген нерселер жоголду. Анан мындай көзүң ачылып, башкача болуп, эс тутумуң оңолуп, бир 10 күндүн ичинде. Ошондой болуп калды. Анан таң калдым да, демек муну тез кылып туруш керек экен деп. Экинчиси достор чогулуп алып муталаа кылуу. Бир китепти окуп, талкуулап. Бир абзацты окуйт. Бул мен ушундай түшүндүм, сенчи? Мен ушундай түшүндүм, сенчи? Мен ушундай түшүндүм. Бул да мындай анализ жасоо, критикалык ой жүгүртүүнү дагы аябай өнүктүрүп өстүрөт го дейм. Мен бир абзацты окусам, мен өзүм деңгээлиме жараша түшүнөм да. Анан сен деңгээлиң бийигирээк. Сен өзүң деңгээлиңде түшүндүрүп бересиң, дейм. Бул андан да бийигирээк, өзүнүн деңгээлине түшүрүп, жаңы акыйкаттар ачылат. Анан кийинкиси, китеп окуу табигый көрүнүш. Китеп окушубуз керек, окубашка айлабыз жок. Андан кийинкиси достор менен, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен, ата энебиз менен сүйлөшүү. Телефон тетияк коюп сүйлөшүү.
мисалы мен апамдын үйүнө барганда, апам Кудайга шүгүр азыр Бишкекте жашайт. Апамдын үйүнө барганда убакыттын кандай өткөнүн билбей калам. Апаман бул кандай, тиги кандай, тууган урук, өзүнүн өтмүшүбүз, тарыхыбыз сурасам айтып берет. Энциклопедия да апам. Анан аябай жөн кээде түнкү саат 1-2 болуп кетет. Кадимкидей жан дүйнө ырахат алат, мындай сүйлөшүүдөн да. ушинтип эле отура берсең деп кетесиң да. Эмне кылып жүрөм мен, апам бар, Кудайга шүгүр. Ушинтип эле отура бербейинби деп кетесиң да. Ошондой сүйлөшүүлөр жанга жакын адам менен. Албетте бир бала бир кыз менен сүйлөшүп отуруп бул зыян. Мен кутулам деп башка бир зыянды башка зыян менен Брейн рот айыктырам кел экөөбүз сүйлөшөбүз деп. Анда брейн рот эмес, башкача андан да жаман нерсе ооруга кабылып калышы мүмкүн. Арам сүйүү деген сыяктуу. Андан сырткары эң күчтүү дагы бир дарылоо ыкмасы, терапия тафаккур. Тафаккур бул ой жүгүртүү, акыл калчоо, пикир жүргүзүү, ойлонуу, толгонуу, размышление. Мисалы аз талаада отурабыз. Материалдык көз караш менен карасаң, тала эмне топурак сары, бир дыйкандардын жери сыяктуу көрүнөт. А бирок сен ушун тафаккур назары менен пикир жүгүртүп карасаң, мисалы топурак бизге бүт баарын берген нерсе. Кандай сонун нерсе. Топуракка маани бербейбиз да. Эң мындай күчтүү, эң баягы биз көп муктаж болгон нерсе бул топурак. Азыр могу ичип атканыбыз, жеп атканыбыз, кийип атканыбыз бүт ушудан чыгып атат да. А бирөө үстүнөн дебелеп жүрөбүз биз. Сулуулугу деле жок, кооздугу деле жок. Топуракта чаң, ылай, баткак. Асманды кара, көкмөк. Тиктесең көзүңө жагып атат, рахат аласың. Демек асманга көк түстү берген зат менин көзүм жараткан. Менин көзүм жараткан зат асманга көк түстү берген. Бири-бири менен гармонияга келтат. Демек бир зат жаратты. Кандай сонун жаратты Алла. Көк эмес, монда кара кылып койсо болбойт беле. Жок, көк түстү кылган. Булуттарды аппак кылып койду. Булуттарды күрөң кылып койсо болбойт беле, сен көйнөгүңдөй. Дарактарды жашыл кылып койду, азыр сары кылып койду, карачы, кандай сонун жарашат. Карап туруп суктанасың. Жалбырактарын сары аралап калган, же жалбырактары сары аралап калган дарак чачы агарган бир киши сыяктуу. Мисалы менин мынактарым карасаң, чачым агаралап баштаган. Сентябрь айындагы, сентябрдан өтүп калган кезде жалбырактарды сары аралап баштаган. Ошол сыяктуу. Жалбырак сапсары болгон, чачы аппак болгон киши сыяктуу. Ушунда ойлонуп отуруп, чымчыктардын сайраган тыңшоо, бул өтө чоң дин боюнча ибадат деп эсептелет. 1 саат ошентип тафаккур кылуу бул 1 жылдык намаз окуган сыяктуу делинет. Андан сырткары мо психологиялык жактан алып барсак, рухту, жан дүйнөнү эс алдырат, депрессия, стресстерден арылтат. Эң негизгиси бизди манипуляцияга ыңгайлуу адам кылып койгон ошол брейн рот оорусунан арылат. Албетте бир сулуу кыздын сүрөтүн же сулуу кыздын өзүн тиктеп тафаккур кылыш болбойт. Аны дагы эске алып коюш керек. Буну бир олуттуу эле маселе катары карап, жанагы ооруп калган кезде жазып кояткан, мынча да дариче мындай кылам депчи. Буну да ошол сыяктуу эле карап, ошол сыяктуу эле аракет кылып жеңбесек, үстүдө айтып кеткендей өтө аянычтуу бир абалга келип калышыбыз мүмкүн экен. Манипуляция дегенди эске келип кетти. Азыркы күндө Израиль TikTok'tu сатып алды. TikTok сатып алды. TikTok'тогу катталуучусу көбүрөөктөргө акча төлөп баштады. Эгерде Израилди мактаган, даңктаган, анын кылган зулумдуктарын, геноцидтерин адалдаштырып, элге бул нормалдуу көрүнүш катары көрсөткөнгө аракет кылсаң, эгер сен ошондо контент жаратсаң, мен сага акча төлөп берем деди. Ушул күнгө чейин $900,000 төлөп берилген ал. Аябай көп бюджет ажыратылды. Ушул жаатта олуттуу кызмат кылып атат. Мындан бияка TikTok'тон жөөттөрдү мактаган, даңктаган, жактаган контенттер чыга баштайт. Эми ушул жерден суроо туулат. Макул, эми ушу кирип алыппыз, социалдык тармакка кирип алыппыз, чыга албайбыз. Биз деле ушундай бир өзүбүздүн өтмүшүбүздү, баалуулугубузду, маданиятыбызды, тилибизди, динибизди, дилибизди даңктаган контенттерди чыгарганга аракет кылбайлыбы? Же болбосо ошондой контенттерди колдобойлубу? Акча берип эмес, катталып, башкаларга бөлүшүп. Азыр сакалчан, жоолукчан, динди аябай түшүнгөн бир туугандарды деле карасаң, каякта бир каткырык күлкүлөрдү, пайдасыз нерселерди бөлүшүп, бири-бирине жөнөтүп эле отурушат да. Бияктан күндөп түндөп, мисалы сен канча контенттер чыгарып атасың, күндөп түндөп бир бол жарыбаган акчага ошентип уйкудан калып, арыктап чыгарып аткан контентиңди
ошонун маанилүүлүгүн, маңызын сенен жакшы билген адам бөлүшпөйт, таратпайт. Жооп беребиз. Биз Аллахтын алдына барганда кылган ар бир ишибиз үчүн жооп беребиз. Биз Аллахтын алдына барганда кылбагандарыбыз үчүн да жооп беребиз. Барактап атсаң пайдалуу бир видео чыкты. Ошо видеодогу акыйкатка сен муктаж болбосоң дагы сенин досуң, тууганың бар. Ошого жөнөтүп койсоң деле болот эле да. Ансыз деле отурасың, ансыз деле трафигиң кетип атат, ансыз деле бармактарың күчү кетип атат. Сыяктуу. Ооба, жакшы айттыңыз. Биздин дагы могул подкастыбызды бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сизден Аллах разы болсун. Сонун пайдалуу, кызыктуу маегиңиз үчүн. Дагы көп келип туруңуз. Талаабы. Көрүп алдыңыз биздин студиябызды. Студиялар өтө чоң экен. Үстү дагы, оңу солу деле. Бир башка жер таппадыңарбы? Бирок жакты мага. Жакты. Топурак. Мен өзүм Нокаттан болом. Кыргыз Ата айыл өкмөтү, Борко айылы. Борколук бир туугандарга, кыргыз аталыктарга салам айтайын жерден. Менин ошол элим, жерим. Менин ушинтип калыптанышыма ошол элимдин дагы өтө чоң таасири бар. Анан бизде картошка айдылат, алма бар. Ушундай топурак талаа, биздин талаага окшош экен. Биздин айылдын дагы түштүк тарабында ушундай тоолор бар да. А түндүк тарабында адырлар турат го, жапыс тоолор. Кудум ушундай да, таң качтуусу. Биздин талаа дагы ушундай. Анан талааларыбыз дагы ушул сыяктуу талаа. Мондай дарактар жок талаанын ортосунда, бирок бизде көбүнчө азыр үй болуп кетти. Анан кичинекей кезде кет менен чабып суу коюп ошол жерде иштейт элек да. Монтип чүнчуктар сарайт эле. Азыр ошол атмосферага вайп деп коесуңарчылар, а? Ностальгия, вайп деп коебу, ошондой болуп атат да, вайп болуп атат. Ушуну менен биздин маегибиз соңуна келип жетти. Аягына чейин чыдап көрүп койгонуңуздар үчүн Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Чай Сизге да рахмат. Чай сонун экен. Мен чайым муздап калды окшойт. Ишип